Эми биз адамдын укугу дегендеги бар да. Адамды биз жөнүн эле кармап, камакта отурганга бизге дагы эртең жооп беришибиз керек. Эгерде ошол кайсы бир мамлекеттен ошондой бир запростор жөнөткөнүбүздө, кайсы бир мамлекеттен бизге мындай положительный ответ келип калганда, биз сөзсүз түрдө ошол жака сотрудниктер жөнөтүп, ошол имуществолорун алып, жана ошол имуществонун тегерегинде ал адамды биз жоопко тартсак болмок. Бүгүнкү күндө аны жоопко тартууга эч кандай негиз жок болгондуктан биз аны кое берүүгө мажбур болдук. Ошол 40 адамдардын где-то бир 15 чактысы акча төлөп чыгышты. 15 чактысы ар түрдүү акча. Кээ бир 5 миллион төлөгөнү бар, 20 миллион төлөгөнү бар, 50 миллион төлөгөнү бар. Ошолордун күнөөлөрүнүн такталганына деңгээлинде акча төлөп чыгышты. Hakikatin, çındıktın janazası okuldu. Bugün biyilik milyonluğun elden beline tükürdü. Туғандар, Матраимовду кармап ал камакта отурган кезде, ал канча акча уурдаганын, өзүнөн жогорку жетекчилердин кимисине бергенин тактап талдап, аны эле эмес, ошол өзүнөн жогорку жетекчилерди керек болсо, мурдагы президенттерди жоопко тартууга мүмкүнчүлүк бар эле. Натыйжада элдин миллиондогон уурдалган ырыскысын кайтарып алууга жол бар эле. Тилекке каршы анын бардыгы эми жокко чыкты. Эми коррупционерлер уурдап кеткен бир тыйын дагы элге кайтпайт. Ал эми жанагы 2 миллиард сом деген бул болбогон эле бир майда тыйын. Биз билебиз, баарыбыз көрүп турабыз, андан эселенген көп акча уурдаганын. Тилекке каршы коррупционерлердин таасири күч экен, акчасы көп экен, бийлик менен ымаласы жакшы экен. Коррупционерлер бул бийликтин тушунда бүгүнкү күндө жоопко тартылбаса дагы, акыры баары бир жоопко тартыларын, эл алдында эсебин берерин андан жакшы билебиз. Буга чейин бир топ мисал буга жакшы далил боло алат. Чындык үчүн күрөштү токтотпойбуз. Урматтуу журналисттер, Райым миллион менен сүйлөшүп алыптыр, анан президент менен Жээнбековдор менен сүйлөшүп алыптыр деген жалган сөздөрдү таратып атасыңар, урматтуу журналисттер. Токтот кула. Мына мен Кудайды карап туруп айтайын, эч кимиси менен сүйлөшкөнүм жок. Сүйлөшпөймүн дагы. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке киреше элекмин. Киришкенден кийин камалат. Мага ишенип алып келип отургуздуңар. Эми аягына чейин ишенип колдоп алып келип төлөп берем деген турбайсызбы? Ошол кайсы акча каяктан төлөп бересиз? Жок бербейсизби? 80 миллионду каяктан төлөп бересиз? Ушуну айтпайсызбы? Жанагы 2 миллиард төлөп берем дегениңизде эми күнөөңүздү мойнуңузга алганды түшүндүрө берет.